кеч, урматтуу теле көрүүчүлөр, эфирде тууралык программасы, студияда сиздер менен мен Мурат Жолукеев. Ал эми бүгүнкү биздин программанын темасын айта кетсек, бул кыргыздын баягы илгертен айтылып кеткен пейил деген сөздүн тегерегинде болмокчу. Ал жөнүндө кененирээк маалымат берип бизге сөз козгоочу атайын студиябызга кадырлуу конок чакырдык элек. Уруксат берсеңиздер, сиздерди тааныштырып өтөйүн. Бул Бүбүкхан Жусупова, Чүй облустук мектеп гимназиясынын директору. Бүбүкхан эже, куш келипсиз. Саламатсызбы. Адатка айлангандай эле азыр ушу Бишкектин тургундарынан ушул пейил деген сөздү кандай түшүнөрү боюнча сурамжылоо жүргүздүк элек. Ошого назарыбызды буралык да, андан кийин көрсөтүүбүздү улантсак, анда сөз биздин шаардыктарда. Пейил дегенди мен өтө характер, мүнөз да пейил деген сөз. Пейили бузук адамдар группундай билимсиз жаштар айрыкча, чоңдорунда ар кандай деп. Пейил деген өзү кандай конкретно айта албайм пейил. Бүбүкхан айым, азыр эле биз шаардын тургундарынан бул пейилдин боюнча түшүнүктөрүн угуп көрдүк да. Эми сизге биринчи эле менин суроом ушул болмокчу, пейил деген сөз эмнени түшүндүрөт? Пейил бул адамдык сапат. Бирок адамдын жакшы сапаттары да болот, жаман сапаттары да болот. Ушул пейил деген сөз жакшы сапаттарды да камтыйт, жаман сапаттарды да камтыйт. Мисалы, ак пейил, таза пейил, кең пейил, ток пейил деген сөздөр бул деген жакшы адамдар жөнүндө айтылат да. Эгерде мисалы пейили тарыптыр, пейили качыптыр, пейили жок деген сөз бул баягы начар адамдар, өзүмчүл, баягы өзүмдө эле болсун, элде болбосун деген адамдар жөнүндө айтылат да. Андай адамдар кыргыздарга эч качан жаккан эмес. Себеби илгертеден кыргыздар өзүнүн баалуулуктарын өтө мындай жакшы сактап келген. Ар бир элдин баалуулугу болот. Ар бир элдин өзүнчө бир мүнөздөлгөн баалуулуктары болот да. Кыргыз эли болсо илгертеден жан дүйнөсүнө жакын болгон, акылы менен такталган, көңүлүнө төп келген, анан эли жактырган, эли коргогон, эли колдогон, канына сиңген бир баалуулуктар болгон да. Ошол баалуулугунун бири бул деген пейил деген адамдык сапат. Демек бул пейил деген сөз баягы адамдын сапатындагы баягы терс сапаттарды жана жакшы сапаттарды бириктирип эле пейил деп айтып келген турбайбы? Мынакей анча-мынча чечмелей кетсек да, сиз башында өтүп өттүңүз, ушу жакшы сапаттарын адамга баягы ак пейил деп баягы айтып кеттиңиз да. Ушуну чечмелей кетсек да, негизи эле мисалы кыргыздар деген кыргыздарда сынчылар абдан көп болгон. Анан кийин бала өсүп келатканда эле, же болбосо өспүрүм чагында эле ошол баланын келечеги кандай болот, ошонун баланын тагдыры кандай болот, ошол пейилине жараша мүнөздөп койчу экен да. Мисалы биз деле, сиз деле кичинекей кезибизде, балалык кезибизде ошо чоң ата чоң энелердин, карылардын айткан сөздөрүн укканбыз. Эгерде адам ток пейил болуп, жоош, бирок эмгекчил болуп, арамдыгы жок, бирөөнө жаман ойлобогон ушундай адам чоңоюп атса, ой, буга Кудай өзү берет. Бул бактылуу болот, булдун келечеги кенен болот деп аны мүнөздөп тагдырын чечип коюшканда, демек кыргыздар бул баалуулукка, пейил деген сапатка абдан чоң маани берип, анан кийин ошо адамдын келечегин, тагдырын, бакытын аныктоочу бир күч катары көрүшкөн да, ошондой кармашкан. Анан кийин мисал деген ак пейил деп баягы адамга азыр айтам. Ак пейил деп бул деген так арамдыгы жок, анан кийин өзүн ойлобой эң биринчи элди ойлогон, элин сыйлаган, элин келечегине кам көргөн адамдарды ак пейил деп айтышкан экен. Кең пейил деп бул колу кенен, колу ачык, баарын берешен, эмеге конокторго баарын чачып койгонду муну деген кең пейил деп чыккан. Мисалы илгери кыргыздардын көп эле деп айтсам болот, баары эле деп айтсам да болот.
кеңпейил болушкан. Ооба. Себеби абдан сыйкор болушкан да. Мисалы, таптакыр тааныбаган конокту ким сыйлайт? Ооба. Кыргыздар сыйлаган. Меймандос Кыргыздар эшигин мисалы ачып. деген тетиги таластан аттан чыкса, бир күн кечке жол тартып тетиги нарынга жете албай калса, чүйдүн бир жерине келип анан кийин тааныбаган эле айылга тааныбаган үйгө келип эле токтосо, аны деген кадимкидей тосуп алып, Коноктос дасторкон жайып. каткан тамактарын берип, этин салып, Ооба. жакшынакай жумшак төшөгүн даярдап, себеби деген кыргыздар абдан түшүнгөн. Жол азабы, көр азабы бул киши бир күн кечке кыйналып келди деп, ошол кишиге аябай кам көрүп, ал кишинеден кабар алып, өз айылы жөнүндө. Анан кийин ушундай сыйлап туруп, анан жаткырганда, кыргыздардын көпчүлүгү ушундай болгон. Бирок эгерде бир жаман үйгө туш болуп, ошол жолоочу, анан кийин наар татырбаса, же болбосо кондурбай койсо, же болбосо эптеп септеп кондуруп, баягы тойгузбай же мындай жаман сыйлап койсо, анда деген ал киши эмес, ошол айылга сөз тийчү экен. Себеби деген ал киши мындай деп айтчу экен. Айыл десем аймак таш беле, үйлөр десем үймөк таш беле деп башка айылга барып айтканда, тигил айылдын адамдары, ай, силер деген таш боор турбайсыңарбы? Ал деген таш жөнүндө кеп кылып аткан жок, адамдын боору, адамдын жүрөгү жөнүндө кеп болуп атат да. Ушундай таш боор, таштырмак, ушундай боорукер эмес, жаман адамдар экенсиңер деп бир жаман адам үчүн Бүт айыл жаман көрүнөт. көрүнөт. Ошон үчүн ак пейил болуп, айылына сөз тийгизбей, айылынын намын коргоп, кыргыздар ошонткөн. Эл эмне дейт деп. Анан кийин кыргыздар деген биринчи элине көп эле баталарды көрсөк ошондой да эстесек. Элибизде болсун, анан бизде болсун деп тиленишет. Туурабы? Элибизде болсун, анан бизде болсун. Элибизде токчулук болсун, эл арасында анан биз аман бололук деп ушинтип тиленишет. Ошондой эле жакшы көргөн адамына айланайын, пейилиң жакшы экен, пейилиңени тап деп. Демек бактылуу бол деген сөзү да. Анан кийин дагы бир ушундай тилек бар экен кыргызда. Кудай жанымды алса дагы пейилимди албасын деп. Себеби деген пейилин алып койсо, анын деген тагдыры татаал болуп калат да. Пейили тар болуп калса, анын жол ачык болбойт, Кудайга жаккан иштер болбойт. Ошон үчүн анын үйүнөн береке кетет, рызкы кетет, эл жаман көрөт. Ошон үчүн Кудайга жалынып турчу экен, пейилимди алба деп, жанымды алса да пейилимди алба деп. Анан бул жана кең пейил жөнүндө сүйлөп атабыз, ак пейил жөнүндө сүйлөп атабыз. Анан кийин дагы жакшы сапаттарды айтчу, ток пейил деген сөз бар да. Айта кетсеңиз. Ток пейил деген бул ач көз эмес. Баарына ыраазы адамды ток пейил дейт да. Анан кийин тууралык китебинде дагы ушундай бир сөздөр бар. Жашаган адам көңүл ток, береке болот ошондо деп. Анан кийин бул ток пейил адамга Кудай берекени берет экен, өзү эле берет экен да. Азыркы учурда мисалы деген жанакы биз ошол жана айтып кеткен баалуулуктарды таштап коюп, биз азыркы кыргыздар өзгөрүп. Азыр Булкан эже, ал жөнүндө азыркы мезгилде азыр өтөрбүз. Азыр ушул жерден эми ушул пейилдин терс сапаттарына да мындай чечмелей кетсеңиз, андан кийин азыр пейил, таза пейил, кең пейил, ток пейил айттым, айттыңыз. Эми ушул терс жактарын айта кетсеңиз да. Терс жактары бул пейили тар адамдарды элден аяп, коноктон аяп, өзүн сыйлап, өзүн байыйын деп, өзү ток болоюн деп, өзүмчүл адамды айтат экен да. Пейил тар адамдарды. Мисалы, Чыңгыз Төрөкуловичтин ушундай бир сөзү бар экен. Адам кийген кийимине мактанып, ичкен ашына семирип, жыргап жатып калды дегиче, ток пейил болуп жатып калды дегиче, ал адамдын сапаты кеткени дей бер деген сөз бар. Демек, мына азыр деген эмне болуп атат? Азыр ушундай болуп атпайбы? Көп ушундай болуп атпайбы? Анан кийин илгери деген кыргыздар ошо ток пейил адамдарды, жакшы сапаттуу адамдарды сыйлап, жанакындай пейили тар, өзүмчүл адамдарды, байлыкка умтулган адамдарды жек көрчү экен. Арыстанбектин дагы сөзү бар экен, ушу кара пейил тууралуу, анан кийин жакшы пейил тууралуу. Мындай деген экен ал киши.
шагыл болбой зоо болбойт, шайыр болбой эл болбойт, пейили жакшы кем болбойт деп бул жакшы пейил жөнүндө айткан экен. А жаман пейил жөнүндө болсо айткан экен, казанга боолук таккан жок, кайыпты жыйып баккан жок, жаман пейил жаккан жок. Демек ага жакпайт, ал киши эмес, элге жакпайт экен да ошол. Андай жаман кишилерди эл жаман көрчү экен, өзүмчүл кишилер ал деген өзү үчүн жашачу экен, бирок андай адамдардын иши Кудайга дагы жакпайт экен дагы, анан кийин алардын рызкысы ченемдүү болот. Ошол пейили тар, өзүмчүл, байлыкка умтулган ошо адамды ошо пейили кетиктер, пейили жок деп айтат. Бибикан эже, мынакей айтсаңыз, азыркы заманга өтсөк да, мына 21-жылымга да бизде деле баягы азыр эми ата-бабабыздан калган мынакей айтып өттүңүз, жакшы сөздөрдү. Бүгүнкү күндөгү биздин замандаштардын пейили кандай болуп атат? Жакшы жагына токтоло кетсек да биринчи. Өзгөрүлдүбү? Жакшы жактары азайып бараткан сыйт. Азайып бараткан сыйт. Себеби бир акылман киши көп айтчу эле. Заман өзгөрдү дейт, ай заман өзгөрбөй эле турат, заман ордунда турат. Адамдардын пейили кетти деп. Эң жакшы сөз. Анан кийин ал киши айтчу да, ай тетиги дарбазадан кирген кишини үйгө кирип нанос тийгизгиле дегилечи, аркы дарбазадан кетирбегилечи деп көп айтчу да. Кыргыздарда андай такыр болгон эмес. Кыргыздар келгенде нанос тийгизип сусундук берет деп. Анан кийин бул мына пейилдин кеткени болуп атабы? Азыр деген келиңиз нанос тийиңиз деген кишилер деле арабызда бар. Азайып баратат. Азайып баратат. Анан кийин ынтымакташкан ушу туугандар ынтымактуу жашап, ошо тең бөлүшүп жегенди мен бала чагымда көрүп калдым эле. Ушу биз 4-5 үй бүлө жашачу элек, ошо бирибиз кой сойсок, баарыбыз келип, анан кийин туугандар ошо бир койдун этин тең бөлүп эле, анда муздаткыч деле жок биздин бала чакта. Муздаткычтын деле зарылчылыгы жок экен. Анан кийин сорпо шилең ичип, анан кийин ашкан тамагын көтөрүшүп, ошентип кетиштү да. Андан кийин бир жумадан кийин башкасы сойчу. Ошентип көрсө ынтымакташып жашачу экен. Анан кийин жана тоолордо жашаган малчыларды деле карасаңар, шерне жешип, жайдын узун түндөрүн, узун күндөрүн жакшынакай шерне менен ынтымакташып өткөрчү эмес беле. Анан кийин биздин бала чакта да көрүп калган нерсе бул ашар ыкмас эле. Мейли үй салуу болобу, мейли кийиз басуу болобу, жалаң көпчүлүк менен, көпчүлүк менен жашачу. Кошуналар чогулуп, тегерек чет чогулуп эле ошого эсимде. Анан кийин ашарга деген, ой баланча ашар берип атат десе, атайлап чакыртпай эле, ой мен кол тийгизип коеюн деп туруп мына пейлигенен адамдар ошентип кол тийгизчү. Азыр деген ашар азайды дагы, көбүнчө эле биз деген үй салып атабыз, ремонт кылып атабыз, бирок баягы куруучуларды акчасын төлөп туруп эле анан кийин өзүнчө берип атпайбыз. Бул эмненин кесепетинен ошо пейлибиз тарып баратат да, өзгөрүлүп баратат. Өзүнчүл болгондуктан, анан кийин байлыкка умтулгандар. Эмне себептен? Буга эмне күнөөлүү? Барып кыргыз деген каныбызда бар да. Кыргыз деген каныбызда бар, бирок деген биз байлыкка умтулуп кеттик. Жана мен айтпадымбы Чыңгыз Төрековичтин сөзүн. Өзүмчүл, эгерде адам кийген кийимине мактанып, анан ичкен ашына семирип калса, бунун пейили кеткени деп атпайбы? Демек биз деген азыр баягы ынтымакташуу азыраак болуп, анан кийин көбүбүз эле өзүнчө бир мен артта калбайын, мен кедей болбоюн, мен андан ашайын деген эле байлыкка умтулуп калдык дагы, байлыкка умтулгандар көп болуп калды. Байлыктарыбыз жоголуп баратат. Ооба, ошентип атпайбы? Анан Кыргызда азыр айылдарда деле кээ бирөөлөр бозо салат болуш керек. Мен аябай эсимде калды. Ушу бозо салганда дагы кишилер чакыртпай келчү эле. Кыргыздарды чакыртпай келген конокту дайыма сыйлачу, төргөткөрүп эле, кадимкидей эле тең бөлүшүп эле жейчү. Азыр деген биз деген чакыртпай бара алабызбы бири-бирибизге? Бир туугандарды эле чакырып атай, туулган күн болобу, той болобу, чакыртып эле барып калдык. Ошол жагынан дагы кемип атабыз. Анан кийин кичинекей чакта эсимде калды, ушу балдарда дагы ашар ыкмасы бар болчу да. Биз деген мисалы таш көмүр жакчу эмеспиз. Анан күрөндү деп койчу, малдын тезектерин чогултуп кыштата. Анан кийин жайынан ошону жайып туруп, чылап туруп, анан кийин бир көчөнүн балдары чакырганда чурулдап баарыбыз келип эле, анан кийин калыптарга
баягы чыланган бокту салып эле тезек даярдап берип койчубуз. Мына бул дагы баягы акча арыкмасы болуп атат да, бул дагы көрсө ошо кыргыз эли кичинекей чагынан балдарын кеңпейилдикке, биримдикке умтулчу экен да, тарбиялачу экен. Мынакей сиз азыр балдар жөнүндө сөз өтүп кеттик да, мектепте мугалим болуп иштеткенсиз, директор экенсиз канча жылдан бери. Азыркы мезгилде ошентип тарбиялаган балдар барбы? Негизи балдардын азыркы мезгилде биздин окуучулардын пейили кандай болуп атат? Эми чоңдор байлыкка умтулса, балдар деле кымбат телефонго умтулат. Бири-биринин кийимин карап, мен да ушундай кымбат кийим кийсем деп умтулат. Бирок биздин мектепте баягы кыргыздын баалуулугу жөнүндө көбүрөөк айтабыз. Анан кийин балдар үйүнө барганда дайыма биз сураштырсак, ата-энесине жардам берип, баягы эмгек кылган жакшы балдарды, тууралыктагы балдарды келечекке даярдап атат деп мен өзүм ишенем. Бирок негизи мен жалпы айтканда ошо жанакы умтулган, телефондорго умтулган, анан ушундай байлыктарга умтулган, материалдык байлыктарга умтулган балдар көп эле болуп атат. Эми мындай убактыбыз карап баратат. Айтсаңыз, негизи эле эми мындай ошо пейилибизди оңдоо үчүнчү айтып атабыз, мына сөзүбүздүн сиз башынан айтып келатасыз, убакыт өткөн сайын пейилибиз оңолбой өтүп атат, тескерилеп баратат. Оңдоо үчүн эмне иш-аракет кылышыбыз керек эже? Эми мен ар бир адамдын өзүнөн болсо керек. Мен жамандыкты каалабайм, бирок ушу тарыхты карап келсек, адамдар кыйналганда пейил оңолот экен, кадимкидей Кудайды эстейт экен. Согуш мезгилин алгыла, мурдакы жакырчылык мезгилди алгыла, дайыма ошондо адамдар ынтымактуу болуп бири-бирине жардам беришчү. Анан кийин момундай жакшы турмуш адамдардын сапатын бузат экен. Баягы эле Чыңгыз Айтматовдун сөзү дагы эле эсиме келип атат да. Канчалык адам баягы бардыкта жашаса, баягы ички байлыгын, жан дүйнөлүк байлыгын унутуп коет экен. Ошон үчүн пейилибиз кетпей, пейилибизди сактайлык. Кудай жаныбызды алса дагы пейилибизди албасын. Чоң рахмат Бүбүкхан эже, ушу алтындай убактыңызда келип биздин студиябызга келип кенен ошо пейил жөнүндө маек куруп бергениңиз үчүн. Андан тышкары эң башкысы айтканыңыз келип эле кыргыз элибиздин пейили алдыга жакшы жагына болуп, жашооңуз жакшыра берсин. Урматтуу теле көрүүчүлөр, ушуну менен биздин көрсөтүүбүз соңуна келип жетти. Амандыкта, ден соолукта, сак саламатта болуңуздар.